Айыл тургундары 90 жылдык мааракени элдик майрамга айландырышты. 9 айылдын эли кыргыз үйт тегишип, элдик үлп адат, сал-сананы жайылтуу, өсүп келе жаткан муундарга таанытуу максатында бул күнү кыргыздын мүнөзүнө таанып болгон баатыр көрүнүштөрүн камтышты. Мына бүгүн биз Багыш айылдык округунда Сузак районунун 90 жылдыгына арналган мааракебизди өткөрүп жатабыз. Мындай маараке биз округтарда, айылдык округтарда биринчи болуп биз ушундай чоң деңгээлде өткөрүп жатабыз. Буну биз өткөрүүбүздүн максаты ушу элибиз майрамды билсе, майрамды сезсе, ар бир Сузак районубузда 90 жыл болгонун билсе, ошолорду билгизип, элибизге жеткирип, элибизге шан шөкөт кылып бир элибизден бир улуттук оюндарды өткөрүп атабыз. Анан бир чоң бир майрамга айландырып, бир улуттук майрамга айландырып, ушуну өткөрүп жатабыз. Айылдык округдун аймагында абдан жакшы мероприятие болуп атат. Себеби биздин Сузак районунун 90 жылына карата биз атайын иш-чараларды кабыл алып, айыл округдун айылдык кеңеши негизинде биз ошол жерде өзүнчө бир конкурстар жарыялаганбыз. Кыргыздын улуттук уз чеберлеринин, кыргыздын накта жасалган тамактарынан, кыргыздын ошондой эле өнөр чеберчиликтеринен, ошондой эле алардын жасалган ойма чиймелерин. Айыл округдун деңгээлинде уюштурулган бул майрамга Сузак районунун акими катышуу менен 90 жылдык далышында элдик майрам болуусун белгилеп өттү. Мына биз жыл башынан бери ушу быйылкы жылы 90 жылдыкты Сузак районунун өзгөчө бир болгондо дагы республикалык деңгээлде өткөрөбүз деп бир чоң иш-чараларды түзүп, ошонун негизинде жалпы баарыбыз киришип иштеп баштадык. Мына Кудайга миң мерте шүгүр, ушул учурга келип бүгүн биз сиздердин астыңыздарда, элдин астында рапортовать этсек болот. Биз Сузак районунун 90 жылдыгына карата 91 жакшы объекттерди курабыз деп алдыбызга ушундай бир иштерди койдук эле. Бүгүнкү күндө ал объекттер 90дон дагы ашып кетти. Бир эле мисал ушул Багыш айыл өкмөтүндө 9 объекти ишке киргизем десе, бүгүнкү күндө мына 14 объекти киргизип отурасыздар. Ошон үчүн сиздерге мен чоң ыраазычылык билдирет элем. Тагдыр берген белегимсиң, далдырган көз белесимсиң, дидарыңа тойгузбаган, дилгирзирек белбиримсиң, дилгирзирек белбиримсиң. Кыргыздын улуттук оюндары болгон тыйын эңбей, аркан тартыш, эреңиш оюндары көпчүлүктүн колдоосуна татыды. Беш баланыкы кызыл көйнөк. Болду. Жок, өттү, болду. Кимсе? Сорун. Майрамдык маанайга чакырган концерттик программалар, унута калып бара жаткан ак ийнек, макал лакап, жаңы маштар айтышта эч кимди кайдыгер калтырган жок. Ушул кыз менин теңимби? О жалкоогуз, угуп кой менин кебимди. Акыя. Элечеңди ыргытып, жорук салгын башыңа. Таштап кеткен чалыңды достуктун чайканасынан таап ал. Акыя. Улгалымда капуста. Ушу турган байыча, турган эле закуска. Акыя. Атаны окуя. Акындек айтып барыбыз ушунча элди караттык. Акыя. Адырдагы өтүктү чычкан дешип кетиптир. Ушул жерде кыздарды балдары өп кетиптир.
Ал эми кыргыздын улуу көчмөн эл экендигин тааныткан боз үйлөрдүн атайын кароосунагы уюштурулду. Айылдын угуш чеберлери өз кол өнөрчүлүгүн өзгөчөлөн гана көргөзбөстөн улуттук даамдарга да басым жасашты. Мына бизде майрам болуп атат, Сузактын 90 жылдыгы. Ошого баарыбыз ушу боз үй алып чыктык. Боз үйдүн жасалгасынын баары улуттук буюмдар, тамактарыбыз да улуттук тамактар. Ошолорду эми биз өзүбүздөн кийинки муундарга, балдарыбызга, неберелерибизге ушу колдонуп, кийин да унутулбай кете берсин деп, ушуну биз үлгү болсун деп ушу боз үйдү жыл деле алып чыгып ушундай кылып майрамдарды жакшыртабыз. Айыл округтун деңгээлинде уюштурулуп жаткан боз үйлөрдүн кароосунага да калыстар тарабынан бааланып, сырткы жана ички жасалгасы төп келишкендер өз бааларын алышты. Кыргыз үйдүн сырткы көрүнүшү, ички көрүнүшү, анан кыргыздын улуттук тамак ашына аябай көңүл бөлүндү. Ошонун ичинде калыстар тобу аракет кылып бардыгына ушундай өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарды. Биринчи орунду Кулубайылдан келген, Тайгараев кыштагынан Кулубайылдан келген үй алынды. Буларга үйгө берилди. Бардык тарабынан аябай аракет кылып, аялдар комитетинин төрайымы ушу Чопоева аракет кылган экен, жакшы даярлантыр. Айыл башчысы Мукаш Шерматов деген бала ушулар аябай аракет кылышкан экен. Ушулар биринчи орунду алышты. 1,5 миң байге алышты. Ал эми кийинки орунду болсо Кызылтуу айыл эмеси. Мында дагы ушу айыл башчысы бай аракет кылган экен. Булар экинчи орунду алып 1000 сом алышты. Үчүнчү орунду Сабира деген аялдар комитетинин төрайымы жана айыл башчысы бирге уюштуруп, алар 3-чү орунду алышты. Аларга 800 сом. Ушинтип аяк бияга караганда бүгүн бардыгы маанайлары жарык болуп, кичинекейинен 7 жашынан 70 жашына чейинки айыл тургундары көңүлдөрүн ачып, ыраазы болуп кетишти. Буга ушу округдун башчысы Кыялдын жолдошуп, ошондой эле Мыктыбек Жумабаевдардын салымдары, айылдык кеңештин төрайымы Маматовалардын, депутаттардын чыгылып бардыгынын аракетинин негизинде мен ойлойм аябай жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Айыл округтардын арасынан эң алгачкы болуп 90 жылдыкты тосуп жаткан айыл элинин маанайы өзгөчө болуп турганын белгилөө менен калктын мына ушундай жайдары жашоосу биз үчүн башкы байлык деп белгилешет майрамдын уюштуруучулары.